Элмира Усенованын Каракол шаарындагы стационар жана мектептерге болгон текшерүү иштеринде мүчүлүштүктөр бар экени байкалды. Алсак номер 1 инновациялык мектеп гимназиясында жылытуу системасы талапка жооп берерлик иштебей, класстардагы жылуулук 15 градусту көрсөтүп турганын көрүүгө болот. Ал эми кээ бир класстарда термометр таптакыр коюлган эмес. Термометрди караңыз. Эртең менен эле өзүбүз ар бир класста көрөбүз. Мен сизге термометр көрсөтөм. Же калтайт, мен бурап койдум буну. Жок. Мен билбейм эртең менен эмне болгонун. Түшкө болуп атат. Түштөн кийинки маал. Батареяңар муздап, коридор салкын. Эмнеге? Мен түшпөйм алдына. Картошты мен термометрди көрөтөм. Жарым саат мурун отоплениеңер бузулган күндө дагы, урматтуулар, жылуулук сакталып турмак. Келсек температурный режим сакталбай атыптыр. Бирок мунун жүйөлүү себептер менен болуп калды деген маселелерди айтып атышат. Аны да биз карайбыз. Отоплениясында сбой болуп, азыр подключать эттик дейт. Бирок жалпы санитардык нормалар, балдардын алгоритмге жараша окуу процесси жалпысынан баягы жетишерлик деңгээлде болуп атат да. Учурда бир класстагы окуучулар 2ге бөлүнүп 20 мүнөттөн окуп жатышат. 2 смендеги окуучулардын саны боюнча Элмира Усенова мектеп администрациясынан сураса, так жооп бере алышпай мугалимдер өзлөрүн агрессивдүү алып барышты. Ошондой эле англис тилин өтүп жатабыз деген 5-класстын биринде журналдын окуу башталган күн 16 ноябрдан бери толтурула электигин көрүүгө болот. Октябрь? Кана ноябрь? Тиги группаны болгондо кана ноябрь? Мен страница эмес. Эмне ноябрдын канчасынан биз сабакты баштадык? Бул бирде заполнение жок, англис тили боло элекпенден бери. Жок болуп атат. Онлайн болгондо жанагы бир Вторая группа. личный журналга жазып атышкан да. Башында тишалган распис. Каракол шаарындагы номер 11 мектеп гимназиясындагы класстарда жылуулук талапка жооп берерлик деп бааланды. Ар бир класста термометр коюлуп, жылуулук системасы текшерилип турат. Ал эми окуучулардын сабакка катышуусу учурдагы кырдаалга байланыштуу 70%ды түзөт. Мунун себебин мугалимдер көпчүлүк ата-энелердин илдеттен коркуп, балдарын мектепке жибербей жатышы менен түшүндүрүштү. Жибербей аткандары болуп атат. Алар вообще бездействие окубайды. Жок, эми кирип атышат, мугалимдер мүмкүнчүлүгүнө жараша тапшырмалар берип атат. Жок, биз в соответствии с алгоритмом окууга жибербеген ата-энелер өзлөрү окутат деген маселе болуп Да, атат. самостоятельное обучение деп. Анан бирок эми мугалимдер таптакыр таштап кое алган жокпуз аларды. Баары бир деле бизди карап койгула болуп эле, баары бир тапшырмалар берип жатат. Ата-энелер менен договорлор түзүлгөн. Эмнеге жибербей атасыз? Мына балдар окуп атат. Нормально эле. Коркуп атабыз, ситуация тынчтансын болуп, түшүндүрүп айтып эле атабыз. Элмира Усенова ар бир бала көзөмөлдө болушу керектигин айтып, ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча мектеп администрациясына сунуш киргизди. Жаш өспүрүмдөр арасында суицид жана жаш кыздардын туура эмес иштерге баруусу өңдүү бир катар маселелердин алдын алуу боюнча иштерди алып барууга тапшырма берди. Ата-энеси обязательство алып, сабакка жибербей дагы, бирок ошонун үстүнөн дагы кайра көзөмөл жүргүзүп, ата-энелер менен түшүндүрүштөрүн иштегиле. Балдар мына область боюнча балдар Кудай сактасын ооруса, жанагы өзүнүн сезонный оорулар менен, ооруп атат. Значит, мугалимдердин баары менен айттым эле штабта дагы, ар бир мугалим менен келишим түзгүлө деп. Той топурга барба, Айтылган. эки жакка барба, похоронго барба, тойго барба, ашка барба, базарга барсаң дагы өзүңдүн коргонучу каражаттарды кийип алып бар. Себеп дегенде сен бала менен иштейсиң. Эртең тетияктан жугузуп келип, өзүңдүн аркаңдан 20-30 мугалим же болбосо ошол эле балдарга жуккан маселе болсо, анда азыр жоопкерчиликтин баары силерде. Иш чаранын жүрүшүндө Каракол шаарында Ата Кенч ресторанында ачылган стационардын абалы менен таанышып чыкты. Учурда бул стационар резервде турат. 50 орундук деп ачылган Толкун стационары учурда жылуулук системасы жакшы иштебей, жылыта албай жаткандыгын айтышып, шаардык балдар билим берүү борборуна жайгаштыруу боюнча сунуш киргизилди. 40 место Ата Кенч, Толкун 47 место болчу. Эми ДОЦКа 40 болсо да 35 место Батыр Перестада орду болот деп. Ошонун камалгасында азыр. Негизи область боюнча бизде 540 местаны бүгүнкү күнгө ошол госпиталга даярдаганбыз. Азыркы күндө 300дүн тегерегинде оорулар жатып атат. 100-150-160 тегерегинде запас месталарыбыз болуп атат. 46 жерде область боюнча
830 месталык күндүзгү орун даярдалган. Бирок азыркы учурда бизде атайын стационарларда, ооруканаларда место жетиштүү болгонуна байланыштуу ал жерлерди колдоно элекпиз. Пандемия кырдаалын эске алуу менен мектепте окуп жаткан балдардын ден соолугуна кам көрүүнү биринчи орунга коюу керек. Окуучулардын жылуу имарат ичинде билим алуусуна шарт түзүп берүү жана санитардык абалды так сактоосуна көзөмөл жүргүзүү мектеп администрациясына жүктөлгөн. Гүлбара Барыктабасова, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан.